Рахмат, Нурлан Сабекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдунович, урматтуу Мурат Картабекович. 2016 жылдан баштап Өзгөн районунун Мырзаки, Дөмбулак, Куршап айылдарына таза суу маселеси боюнча Европа банкынын өнүктүрүү жана реконструкциялоо уюму тарабынан проект башталган. Бирок өткөн жылы каражат бөлүндү деген кат барган айылдарга. Бирок андан бери дагы 2 жыл өттү, андан эч кандай кабар жок. Ал каражаттар башка жака кетип калдыбы деген күмөн саноо менен элдер бүгүнкү күнү үмүт үзүп отурушат. Мына айрыкча Куршап айылында 23 000 калкы бар. 23 000 жашоочу мына 25 жылдан бери таза суусу жок. Жылда сөз берет, ар 5 жылда депутаттар сөз берет, чечип беребиз деп. Бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык жок. Бул дагы президентибиздин региондорду өнүктүрүү деген bir planına giret. Ошон үчүн региондорду өнүктүрүүгө катуураак көңүл бурбайлыбы, урматтуу өкмөт? Экинчи маселе 2017 жылы табигый кырсык болуп, Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүндө Курбуташ айылын көчкү баскан. Ал көчкүнүн негизинде бардык нерсени басып калган. Өкмөт тараптан көп аракеттер болгон. Бирок мен айтайын дегеним жолу боюнча. Жолго өкмөт аракет кылып, проекттерин чыйып, тияктан бияктан салабыз дегенге чейин элдер аны күтпөстөн өздөрүнүн күчү менен жана жеке ишкерлердин күчү менен убактылуу жол салышкан. Бирок бүгүнкү күндө ал жол негизги жол болуп калды да. Өкмөттүн жолунан эч кандай кабар жок. Ошол жолго деп акча бөлүнгөн эмеспи? Бөлүнбөгөн болсо, анда бөлүш керек. Себеби кече жакында дагы жаан жаап, бир жумага жол жабылып, элдерге чоң көйгөй жаралды. Элдер дагы өздөрү чыгып, ашар жолу менен жолду кайра оңдошту. Мына бүгүн да мага кабар келди, бүгүн дагы жол жабылды деп атышат. Бул жашоо кандай жашоо болот? Ана мен бул маселе боюнча фискалдык комитетте дагы козгодум эле, суроо бердим эле өкмөткө. Ордунда жооп бере алышкан эмес, тактайбыз, жооп беребиз деген, бирок бүгүнкү күнгө чейин жооп бере элек. Дагы бир рет кайрылам өкмөт сиздерге. Сөзсүз түрдө ушул боюнча мага бир жооп берип койсоңуздар. Рахмат чоң көңүл бурганыңыздарга.